Бүгін балдар 4-декабр тема уңгу сөздүн аякы тыбышына карата мүчөнүн башкы тыбышынын өзгөрүшү деген жаңы тема өтөбүз. Анда эмесе китебиңердин 62-бетини ачкыла, жаңы темага көңүл коюп карагыла балдар. Демек, уңгу сөзүн аягы үндүү тыбыш менен аяктаса, мүчөнүн башындагы тыбыш өзгөрбөй жазылат. Ага мисалы, апа деген сөз алалы, лар мүчөсү кошулду, мына апалар, балта, балталар, мыналар мүчөсү өзгөрбөй жазылды. Экинчи эреже, уңгунун аягы жумшак үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы жумшак үнсүзгө өзгөрөт. Ага мисал келтирип көрөлү. Кыз деген сөзгө лар мүчөсүнүн улоо менен кыз дыга өзгөрдү, кыздар болуп. Уңгунун аягы каткалаң үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы каткалаңга өзгөрөт. Мисалы, каткалаң үнсүздөргө мисал келтирели. Кат, лар мүчөсүнүн улоо менен каттар болуп өзгөрдү мына. Класс, лар мүчөсүнүн улоо менен класстарга өзгөрдү.